Эми урматтуу кесиптештер, урматтуу министрдин, маданият министринин орун басары сизге суроо. Бул токтом боюнча канча иштедиңер? Анан ким үстүнөн ким иштеди эле? Ким боюнча? Урматтуу Элвира Жакалбековна, бул боюнча бизде 2000 өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Жогорку Кеңештен токтом кабыл алып, ошонун аткаруу максатында бизде комиссия түзүлгөн. Бизде бир эмес эки жолу, эки этап менен конкурстар өттү. Бир жылбы, бир жылдан аштыбы, канча мөөнөт болду эле? Бул жылдын бир жылдан ашты албетте. 2 жылга чукулдап баратат. Жалпысынан 603 автор тарабынан эки этапты бириктиргенде 902 долбоор келип түштү да. Биз ошонун бардыгын тең комиссиянын негизинде карап. Ошо 2025-тин кайсы айынан эле баштап? Биринчи этабы болсо бизде 2025-тин 7 февралынан 20 мартына чейин өткөрүлгөн. Ошондо 1,5 жыл болуп калыптыр, э? Ооба. Мен ойлойм 1,5 жылдан бери ким үстүнөн 600 кишиден маалымат келген, ошол ким варианттары келген. Ооба. Ошол 600 вариантты талдап жатканда комиссияда ким эле? Комиссия ведомстволор аралык комиссия болчу. Бизде ошол мезгилде. Жок, эми министрлер силер тандаган жоксуңар да. Жалпы ал жерде мамлекеттик катчынын төрагалыгынын астында министрликтен, ошол эле Жогорку Кеңештен депутаттар кирген, композиторлор кирген, коомдук. Ошо белгилүү композиторлор катышкан, туурабы? Катышкан, албетте. Ушул маселеге тиешелүү адамдар да, маданият жаатындагы адамдар. То есть бул депутаттар тандаган жок, министрлер тандаган жок, э? Профессионалдар бар болчу. Ошондо мен эмнеге кесиптештеримдин сөзүнө кошулам, анткени 1,5 жылдан бери вариант тапкан жоксуңар. Мындан жакшыраак вариант табылган жок. Анда сиздер саясий чечим кабыл албасыңар. Анда бизге уруксат берсеңиздер, парламент саясий чечим кабыл алып, анан силердин да куураганыңарды, элдин да мындай түшүнбөстүгүн мүмкүн ошол менин кесиптешим туура айтып атат. Мүмкүн ошол түшүнбөстүктөрдү мурда 1,5 жыл мурда туулуп калса керек да. Анан 1,5 жыл ортосунда вариант табылган жок. Эч кимди кууратпай эле, анда парламент саясий чечим кабыл эле буну каршы токтом менен эле жокко чыгарып, силерде жумушта отура, бизде жумушта отура. Андан көрө маданият жаатына жакшы президентибизди жаманаттоо кылбаган. Мамлекет башчысына деле бул сөз тийип атат болуш керек. 1,5 жылдан бери кандай адамдар маданият министрлигинде иштейт, бир кимди жаза албаган деп. А бирок 600 вариантты тандай албасаңар, значит, действительно лучший вариант болгон жок. Сөздүн ачыгы. Кандай дейсиздер? Биз ошол варианттардын ичинен биз эң жакшы деген 3 тандалып алынган, ошо комиссиянын тандап алган 3 варианттын Жогорку Кеңештин кароосуна киргизгенбиз. Өткөн жок. Макулдук алынган эмес, өткөн жок. Эми элестетиңиз, 600. Азыр эл сыртта отуруп алып ойлойт да, ушунча чоң маселелер, көп маселе бар, элдин жашоосун жакшыртуу маселелери бар, маданият жаатында канча акыларынан баштап канча нерселерди өзгөртүш керек. Анан ошого бул кимге убакыт коротпой, андан көрөк маданият министрде депутаттар башка менен алек болсо болмок деп, ушундай талкуу кылбай эле койсо болмок деп, бизде ортодон ыңгайсыз болуп атабыз, силер да убакыт коротуп атат. Андан көрөк туура түшүнсөңүздөр, мен да кесиптештерим сөзүнө кошулам, буну деген биз каршы добуш берип токтотолу да. Ортодо мамлекет башчысына деле сөз тийип атат деп ойлоп атам да. Сиздер деле ортодо жаманаттуу болуп атасыңар, анткени эмне 1,5 жылдан бери эмне кылып атасыңар деп. И депутаттар да биз да жаманаттуу болуп атабыз да. 600төн 3 вариант тап келсек да, ошону тандап бере алган жоксуңар деп. Сизден жооп керек жок. Бул эми мени Жогорку Кеңештин депутаты катары, эл өкүлү катары өз ой пикиримди айттым. Анан буга чейин биякта комментарийлер келип атышат, мен ошол комментарийлерге кошулам. Буну токтотуш керек болуш керек. Башка маселе менен алек болобуз, өзгөртө турган нерсенин баарын өзгөрттүк. Кудай буйрса, эми мындай позитивдүү өзгөрүүлөр эле болуш керек деп эсептейм. Рахмат. Мен да кесиптештерим чакырат элем.